Айнурайым айтып коесуздар, ушул 6 беренеде тыюу салып атасыздар да, эми орусчасында органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, запрещается, да, проводить проверки субъектов предпринимательства. Бирок ошол эле мыйзамдын 16 беренесин ачсаңыз. Сунушталып жаткан мыйзамдын, сунушталып жаткан мыйзамдын 16 беренесинин акыркы абзацында, менде расмий таблицасы бар экен, расмий тилдеги. Орган налоговой службы вправе применять оперативно-розыскные мероприятия, указанные в пунктах 1, 17, 20 и 21 части 1 статьи 7 настоящего закона. Ушул жагын түшүндүрүп коесуздарбы? Как будто, эми биринчи окуганда на первый взгляд друг другу противоречат, да? Статья 16. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность. Последний абзацын окусаңыз. То есть 6 беренеде силер тыюу салып атасыңар, а бирок 16 беренеде салык кызматына именно оперативно-розыскную деятельностьке уруксат берилип атат, да? 16 берене жок, 15 менен эле дальше 17-ге кетип атабыз. Өзгөрүүлөр кирбейт, бирок ошол эле мыйзамдын Закон Кыргызской Республики по оперативно-розыскной деятельности в статье 16 органы налоговой службы вправе применять оперативно-розыскные мероприятия, указанные в пунктах 1, 17, 20, 21. Юристтериңер бияк болсо. То есть эта редакция остается ошондой калыптардан, да? Да. Экинчи окууда оңдоп кетеличи. Эске алабыз. А то бири-бирине карамашылык калды. Оңдоп коюңуздар. Рахмат. Даулет Сатыбекович, жанакы эмгек жана социалдык камсыздоо маселелери боюнча айрым мыйзам актыларында өзгөрүүлөр киргизип жатпайбызбы? Ошондо 5 беренесинде стипендияларды кошуп атасыздар да? Бул кайсы стипендиялар, эмне жөнүндө сөз болуп атат, айтып коесуздарбы? Бул салыштырмалуу таблицаны карап атам да. Ооба, бул жана стипендияты кошуп атканыбыз ошол преамбуламысына кошуп атабыз. Себеп дегенде ошол жана мен ким айтты унутуп калдым, бирок Дастан Арыспеков сиз айттыңыз окшойт. Мүмкүн окуса стипендия, бирок биз жанагы 6 айга чейин жана стажировканы быйыл киргизип атабыз. Как стипендия кылып анан стажировщиктерге айлык төлөнбөйт да. Может быть, стипендия деп мүмкүн ошол жагынан кетет да. Ошондуктан баягы бул стипендия дегенин бул ашыкча сөз болбойт. Баягы стипендиялар деп эле кошуп атабыз да, преамбуласыначы. Пенсиялар, анан стипендиялар депчи. Ошону өзгөртүп жатырсыздар да? Анда эмес деле жок. Анан как раз коллегаларым көтөрүп айтып калышты. Баткен окуясынын 21-жылдын апрели кирип, эмнеге 22-жылдын сентябры кирген жок деп. Бирок мен муну социалдык комитетке дагы Венера Калбековна сизге да жөнөткөм, анан сиздер менен да талкуулаганбыз да. Кирмек да, кирбей калдыбы? Бул баягы сиз эмени 2022-жылдын Баткендеги окуяларды сиздики жанагы 3700 эмес беле, аларкы 5500кө тиги Баткендикинде киргизип кой деп сунуш кылгансыздар, ошону киргизебиз аны. Бул мыйзам бул жанагы 4 мыйзамга киргизип алат да, жанагы технического характера. То есть ал тиги айтып аткан мыйзам бөлөк, ага биз киргизебиз. Анан буга деле киргизебиз го. Жана сиз жана сунушту туура эле беришти. 22-жылдагы эмеде сентябрь окуясы депчи. Анда биротоло бияка да кошумчалап койбойлубу? Жарайт. Эгер керек болсо, Венера Калбековна жазуу түрүндө берип коебуз да. Дастан Арыспекович же мен же коллегалардын бирөөсү берип коебуз. Киргизип коюңуздар анда. Макул, рахмат, колдойбуз, рахмат.